Ушул тапта Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков ооруканада дарыланууда. Ал ошентип дарыланып жаткан маалда чет мамлекеттердин биринде жүргөн Өмүрбек Бабанов жана анын жөкөрлөрү Руслан Казакбаев, Кенжебек Бокоевдер Рыскелди Момбеков менен Зарылбек Рысалиев экөөнө каршы бомба материалдарды даярдатып жатышканын эшиттик. Жанагы Ак үйдүн сыртында басып баратып Зарылбек мырзанын түкүргөнүн тартып алган видеону да ушул 3 жердеши уюштурган экен. Анан дагы аны милиция кезинде эле коррупционер болчу деген маанайдагы материалдардын сериясы менен коомчулукка жаман көрсөтүү аракетин жасаганы турушканын дагы уктук. Ал эми Момбеков да диплому менен көтөрүп чабабыз дегендей аракет жасап жатышат дешет. Анан дагы анын 2010 жылдан кийин ээлик кылган мүлктөрүнүн тизмесин иликтеп жатышыптыр. Айтор таластык тынчыкмалардын ичара кармашы башталган сыяктуу. Кандай бомбалар жарыларын эми байкап турабыз да, деп жазып чыкты Facebook'тагы Insider Кыргызстан тайпасы. Булак Назар Ньюс чек KG.